Экөө кармап берип, экөө сабаган, көлдө токмоктон каза болгон кишинин кызы үн катты. Ысы көлдүн кара ой айылында токмоктолуп каза болгон кишинин кызы жаңжал эмнеден чыкканын социалдык тармакка жазды. Маркум кызынын айтуусунда 45 жаштагы Ерлан Батыралиев көл жээгинде мас болуп аты менен сууга түшүп жаткандарга эскертүү берген. Бул үчүн экөө аны кармап берип, берки экөө катуу сабаган. Атам ооруканада каза болду. Гематома жана мээсине кан куюлуп кеткени айтылды. Денесине тамдык калган эмес. Бул ишти Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алуусун суранабыз. Шектөөлөр милиция кызматкерлери болгондуктан жоопкерчиликтен кутулуп кетет деп кооптонуп жатабыз деп жазды Батыралиевдин кызы. Аталган окуя тууралуу облустук милициянын берген маалыматына таянсак, шектүү катары 4 киши кармалган. Алардын экөө милиция кызматкери экени айтылган. Шектөөлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Спутник эжи. Атамбаевдин билдирүүлөрүнө Бабанов да үн катты. Өмүрбек Бабанов соңку талкууларга байланыштуу үн катты. Ал Алмазбек Атамбаевга кайрылып, жет жакта жүрүп талкууну күчөтпөөгө чакырган жана 2017 жылы шайлоо таза өтпөгөнүн эске салган. 2017 жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп, үркүтүп, агитаторларды тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 000 кыргызстандыктын добушу менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткенмин. Шайлоо учурунда, андан кийин да коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин деген ал. Садыр Жапаров кытайлык жумушчулар боюнча үн катты. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандарга, айрыкча кытайлык жумушчуларга байланышкан талкуулар шайлоо алдындагы атайын уюштурулган чагымчылдык экенин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчысы Кыргызстанда чет элдик жумушчуларга карата көзөмөл толук кандуу жүрүп жатканын айтты. Биринчиден, ачык айтышыбыз керек. Бул провокация болуп жатат. Шайлоого жакын бир нерсе уюштурулалы деген чагымчыл топтор бар. Алардын баарын билебиз. Азырынча сыртынан көз салып гана турабыз. Эгер катуу кетип бара жатышса камалышат. Анан бизди жөн эле камап салышты деп кыйкырып чыгышат. Башка шылтоолору жок. Болгону электр энергиясы менен Кытайлар. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Электр энергия боюнча кенен маалымат берсем, тынчып калышты эле. Эми экинчи көйгөй катары Кытайларды көтөрүп чыгып жатышат. Турмушта баары болот. Бишкектин көчөлөрүндө деле эки кыргыз жол талаша кетип, күндө мушташ болуп жатпайбы? Сос түйүндөрдөн көрүп эле жатабыз го баарын. Турмуш тиричиликтеги мындай талаш тартышты эки өлкөнүн проблемасы катары жогорку деңгээлге чейин көтөрүштүн кереги жок. Экинчиден, албетте чет өлкөлүктөрдө жетиштүү түрдө эле эмес, ашыкча да көзөмөлдөөгө күч жетиштүү. Мыйзам бузган же визасынын мөөнөтү өтүп кеткен чет өлкөлүктөрдү керек болсо бир күндө тазалап салсак болот. Бирок азыр мамлекеттин алдында андай муктаждык жок. Кечээги окуядан кийин Кытайдан чоң долбоорлор боюнча келип иштеп жаткан чет өлкөлүктөргө жергиликтүү калк менен ынтымакта болгула. Долбоорлор бүткөнчө бири-бириңерге сый-урмат менен мамиле кылгыла деп катуу эскертүү бердик. Долбоорлор бүткөндөн кийин алар Кыргызстанда бир күн да калбайт. Жумушчу визалары бүтөт. Бизде Кытай менен виза режими бар. Визасыз бир дагы Кытай Кыргызстанга кире албайт. Ошондуктан жергиликтүү калкта кылдат мамиле жасашы керек. Башталып калган бардык кылым долбоорлорубуз бүтүп кетсин. Ансыз деле бул жолдун салынбай калышына кызыктар күчтөр көп. Көптөгөн каршылыктар болуп, бул жолду терүүнүн тозогу менен араң баштадык. Бул жол башка бирөөлөргө эмес, келечекте бизге, Кыргызстанга керек. Керек болгондо да аба менен суудай керек деп айтты ал.
81 жаштагы карыянын таягын тартып алган жаран кармалды. Бишкекте 81 жаштагы аксакалды түртүп чыгып, анын таягы менен жүрүүчү аппаратын тартып кетүүгө аракет кылган учур катталды. Окуядан улам аксакалдын жамбашы сынып, ал ооруканага жеткирилген. Милициянын жүргүзгөн издөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 45 жаштагы жаран кармалды. Ал учурда мас абалда болуп, кармоо учурунда милиция кызматкерлеринин каршылык көрсөткөнү белгиленди. Бул факт боюнча тергөө амалдары уланууда. Булак Сокол Медиа. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом, 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.